Мен аты жөнүм Сайдымарова Жумагүл. Баткен областынын Баткен районуна караштуу Жаңы Жер айылынан болом. Мен буга чейин үй алайын деп издегем. Жанагындай строительный компанияларга бардым. Көп жерден ким эмнени айтса ошого барып көрүп аттым. Мен чындыгында келгенде уктум, апамдан уктум биринчиден, анан экинчиден Элзат эже айтты. Ошол менин коллега эжем. Баягы ишеничтүү адамдар да. Жакшы экен, ишеничтүү экен дегенден мен келдим. Чынын айтсам, биринчи эле сүйлөшкөндө уже ишендим. Анткени Элеман мырза да бар бол. Элеман мырза уже кийинкисинде бар болчу да. Мен 10 күнөн кийин келгенден кийинкисинде. Анан ишендим. Эч кандай сомнение болгон жок, бирок баягы акчаны берип атканда бир аз ойлондум, конечно. Бирок баягыдай эле эмне болсо дагы мен үчүн жакшысы болсун. Ичимен айттым, акчаны буларга тапшырдым, буларды Кудайга тапшырдым деп. Анан эмне кайрылуу болсо, мага ошол нерсе болсун, буйрсун деп өзүм ичимден айттым да. Мен 2 миллионго жазылдым. 2 миллиондун 25%-ын төлөдүк, анан сырткары 4%-ын төлөдүк, ошентип очередке турганбыз. Анан 580 миң төлөдүм общий. Анан негизи квартира 30.600-гө турду. 23,5 миңни компания берди, калганын өзүм коштум. Үй алып атканда аябай издедим. Мен буга чейин эч нерсени мынтип издеп өттүрмүн чындыгында. Үйдү аябай издедим, бая жашай турган үйүм деп. Сураштырдым, үй алгандардан сурадым, достордон, туугандардан сурап атып, анан баягы минус плюстарын айтып атышты, кандай үй, кандай депчи. Анан ошол мен негизгиси центральный отопленияга карадым, анан сериясына карадым. Анан районуга карадым. Району жалдан алдык, средний жалдан. 106 серия центральный отопление, оюмдагыдай үй. Мага үйдүн неси жакты дагы, баягы подъезд аябай таза, приятный, жарык, айлана чөйрөсү жакшы, тынч, таза, ошонусу жакты. Бир эле бөлмөлүү, бир. Документациясы дагы жеңил болду. Баштап келгенде бир эле кредит алган эмес, анан паспорт экөөнү алып келип эле очередке турганмын. Андан кийин документ эртең менен саат 9-да башталды, оформление кылып. Уже обедтен кийин саат 2-де акчаны колго алып берди клиенттин. Оформление өзүмө жазылды, арестке коюшту. Арестке койгондун себеби биз бул жактан мен мисалы өзүм 1,5 миллион карыз болуп атпаймынбы компаниягачы. Ошол акчаны төлөп бергенимден кийин ошол аресттен алып беришет мага. Беришет да кайра. Ошол акчаны мисалы мен 12,5 миңден төлөнөт, бирок 2 миң кошуп төлөйбүз, 14,5 миңден айга төлөйм. Эгер бул компаниянын иши плюс жери, мисалы үчүн бир айда 100 миң төлөсө дагы 2 миң кошуп төлөп берет экен, 12 миң төлөсө дагы 2 миң кошуп 14 миң кылып кошуп берет экен да. 2 миң сом колдонулган мөөнөткө гана 10 жылдан мурда төлөп койсоңуз дагы бул өзүңүз үчүн плюс болот экен. Жоюлуп кетет ооба. Бул менин 4-чү клиентим, 4-чү сата турган киши. Ошонун 4-чүсүндө уже макул болушту да, 3-өө отказ кылды. 3 клиент отказ кылганын себеби алар параллельно алабыз дешти акчаны. Регистрация кылганда, оформление кылганда сразу ошол жерден акчасын алабыз дешти. Бирок биз келечек кооператив менен договорубуз арестке койгондон кийин акчаны беребиз деген договор бар да. Анан ошого макул болбой атышты. 4-чүсү ал дагы кыйынчылык менен макул болду десем болот. Ал дагы сомнение менен отурду. Оформленияга келгенде дагы сомнение менен отурду. Айылбанкка бардык, ал жактан акчаны алып бергенден кийин гана баягы киши жеңилдеди десем болот да. Ага кошулуп мен дагы кичине жүзүмө кан жугуруп дегендей жеңилдеди да. Ошо. Чындыгында акчасын алдык. Өзүм колум менен алып, өзүм колум менен клиентке бердим. Үйдү алам деп кооперативди угуп айтканымда таныштарга, алар айтканда баягы андай лохотрондор азыр көп, андан көрө баягындай кымбатыраак болсо дагы ипотека или салынган үйлөрдөн албайсыңбы депчи. Ошондой учурлар болду, бирок мен баягы ички сезимимди уктум десем болот да. Ошол бойдон эле келип өзүм очередке турдум, акчасын төлөдүм. Ата энеме, жакындарыма, жолдошума ишеничтүү түрдө өзүм сүйлөдүм да. Мына мен очередке турдум, алам буюрса ишеничтүү деп өзүмдүн атымдан уверенный сүйлөп аттым, ишеничтүү түрдө. Алар дагы ошон үчүн балким көңүлдөрү тынч болду болуш керек. Анан Кудай буюрса эми баягы ишенбегендер эми ишенет го деген ойдомун. Анан ушул учурдан пайдаланып апама салам айтам. Азыр апам алыста, бирок Кудай буюрса жакында барам. Апамдын бул жерде түрткүсү аябай чоң бизге. Биз үй алабыз деп баягы аракет кылдык, бирок эми биз баягы
акчаны иштетип коюшубуз деле мүмкүн эле, башка болуш деле мүмкүн эле, бирок апам баягы обязательно аркаңда бир түрткү болот да. Биздин түрткүбүз апам болду десем болот. Апама чоң салам айтам. Апамдын ден соолугу чың болуп, өмүрү узун болуп эле жаркылдап жүрө берсин. Жана ошондой эле баардык энелер аман болсун, аталар аман болсун. Жакындарыбыз аман болсун, тынч бололук. Анан ушул учурда пайдаланып дагы ушул келечек кооперативге чоң ыраазычылык билдирем. Ошол учурда Арген мырзага, Элеман мырзага, Адилет мырзага, юристтерге, бардык жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Мындан дагы өсүп өнүңүздөр. Кыргызстанда биринчилерден болуңуз.